Назира Айтбекова кайсы катам үчүн төпөшчейм, түк түшүнбөйм. Алып баруучу актриса Назира Айтбекова кандай гана кырдаал болбосун, жашоону адам өзү гана өзгөртүп, жакшы нукка бура аларын айтат. Аябай корком. Үнүңдүн өктөм чыгышы эле жүрөгүмдү оозума тыгат. Лакылдап жаңы чыгып бараткан куштай тыбырчылап жиберет. Анткени колуңдун оордугун ал денеме тийгенден соң жаңчылганын жатка билем. Денем көгөргөн сайын көңүлүмдө, жүрөгүмдө так калат. Ар бир төпөшүң мени дагы сындырат, дагы чөгөлтөт. Жакшы көрөм дейм, жек көрүм да сага болгон сүйүүмө өрүлөт. Кайсы сезимим күчтүүрөөк чыгып атканын айырмалай албай кыйналам. Неге? Балдарымды бапыратып берип, үстүңө үйрүлүп түшүп, очогуңду булатып, камыңды көргөнүм үчүнбү? Кайсы жазымды айыптап, кайсы катам үчүн төпөшчейм? Так түшүнбөйм. Кетем дейм, жаныма батканда чамнып чыгам. Кайда барам, кимге батам? Сенден башка жакыным жок. Суук дүйнө мени кабыл алабы, кучагына кысабы? Жакыным деген сенден ушунча кордук көрөм, а чочун адам чекемди жылытабы? Дедим. Көп жолу дедим. Кетип калам, байланган иттей кайра келем. Сүйүңдү көрүш үчүн эмес, тепиңди жеш үчүн келем. Бирок бүгүн бошогом келди, жашоону сүйгүм келди. Бүгүн жаңы барак баштайын деп чечтим. Мурункудай кайра эле келет дебе, мындан ары сүйүү күтпөйм. Сүйүү жаратам. Менден мен гана бар экенимди, мени мен сүйөм, дүйнөнү бүтүндөй сүйө ала турганымды сездим. Кандай сонун, жашоонун кереметин сезбептирмин негедир. Бүгүн менин жаңы төрөлүшүм, көзүм көк ала төрөлдүм, бирок бактылуумун. Маалымат булагы, аргумент чекит KG. Сауна эмеспи? Айзада Жамгырчиеванын видеосу катуу талкууга алынды. Алып баруучу Айзада Жамгырчиева өзүнүн социалдык баракчасына кыска видео жүктөп, астына бактылуумун деп жазып койгон. Бул көпчүлүк катталуучулардын көңүлүн иренжитип, ар түрдүү талкууларды жаратууда. Ошондой эле видеонун астына комментарий калтырган окурмандардын бири: "Бул жер сауна, мен билем кандай сауна экенин. Ушундай жерге барганын элге чыгарбай эле койсо болмок" деп жазып чыккан. Көпчүлүк Айзаданын мындай кадамын туура эмес көрүшүүдө. Маалымат булагы, аргумент чекит KG. Чачыңызга кандай кам көрөсүз? Аял затынын сулуулук куралынын бири чач. Узун чачтуу айымдарга баарыбыз суктанабыз. Ал эми аны күтө билүү кандай түйшүк экенин этибарга албайбыз. Дилбар Райымбекова, ырчы: чачымды табигый каражаттар гана сактады. Чачымды 1-класс кезинен тартып апамдын каалоосу менен өстүрдүм. 6-класска чейин апам айран менен жууп берчү. Узун чач чачпосу үчүн талаадан ак гүлкайырды терип, келип казанга салып кайнатып суусуна чайкачу эле. Мектеп курамынан бери узун чач менен келе жатам. Шампунь көп колдонбойм, себеби туш тарабынан майда чачтарым чыгып, саксайып кетет. Жуучу каражаттардын ордуна сапаттуу самундар менен жууп, чайкоого кургатып алган розанын жапырактарын жай отко кайнатып алып колдоном. Чачымдын териси кургак болгонго жууган сайын ар кандай майларды сүйкөп турам. Ушул күнгө чейин табигый каражаттар гана чачымды сактады окшойт. Анан да чачымды бир эле мастерге жасатам. Чолпон Мелисбекова, комузчу: карантиндеги ооруда чачым каралбай калды. Чачымдын сапатына карап, мектеп курагымдан эле ата-энем да, устатым да кыркуума тыюу салышчы. Узун чач сахнага да жарашыктуу да. Аял заты болгон соң өзгөрүүнү каалайт экенсиң. Студент кезде 2-3 жолу кыскартып кестиргем. Жолдошум да узун чачымды аябай жакшы көргөндүктөн экинчи баламды төрөгөндөн бери кыркпай келем. Узун чачка кам көрүү оңой эмес. Жуу үчүн жөнөкөй эле шампунь колдонсом, бальзамдын сапаттуусуна басым жасайм. Эч качан боёгон эмесмин. Бир убакта чачым аябай бузулуп кеткен. Ошондо 1 литр жылуу сууга 1 чай кашык уксусту аралаштырып, чачымдын учтарын чайкап баштагам. 3-4 жолкусунда эле жумшарып, жуукарып, жакшы натыйжа берилген. Андан көп убакыт жууса чач түшүп калат экен. Карантинде жаман оору менен ооруп, алым кетип чачымды карай албай калдым. Ошондо үйдөгүлөрдөн жалынып суранып отуруп, кыркканга уруксат алдым. Чачым боелбогондуктан сатып алуучулар да чыкты. Эртең барам деп жатканда улум телефонду талкалап салып номерин таппай калып калдым. Зульфия Бейшенова, актриса: өрүлгөн чач
Gülдөбөйт. 9 yaşından başlap çaçımды östürüp kele жатам. Çaçım uzun gana emес, kara, kalın, kıl çaç. Mektepte okup жүргөндө çaçımды özüm taray alбай apam bölüp tarap berчү. Eç kim östürümdü talap kılgan emес. Kırtırууну деле ойлонбоптурмун. Özümdü kıska çaçты elestete albayım. Төрөттөн кийин çaçım suyuldu, бирок аябай жука эмес. Kalındığı ortadan жогору. Өсүшү tez, ошондуктан тизеден жогорураак узунтук кармап кыркып турам. Çaçımda ар дайым өрүп жүрөм. Дайым өрүлгөн чач гүлдөбөйт. Кичинекей кезимде ден соолук тууралуу китептен окуганым боюнча айына 2 жолу сөзсүз кадимки кир самын менен жууйм. Кечке шампунь колдоно берсе чачтын майлуулугу кетип санып баштайт экен. Мындан сырткары айына 3 жолу нак айран менен жуусам, 1 жолу майлардан жумуртканын сарысы менен майонезди аралаштырып маска жасайм. Эң башкысы чачты күн алыс же күнгө жууган болбойт. Жумасына 1-2 ирет жууйм. Bir juma жуубай койсом деле жакшы абалда болот. Самара Каримова, ырчы, чач үчүн каражаттарга жолдошум буйртма берет. Кичинемде аябай шок болчумун. Балдар менен футбол ойноп, мушташып көчөдө эле жүрөр элем. Чачым да кыска болчу. Эжелерим чачыңды өстүр, юбка ки деп урушчу. Ошондой бир аз өстүрө баштагам. Турмушка чыккандан кийин балдар менен үйдө болуп кыркканга деле убакыт болгон жок. Ушул күнгө чейин чачымды боёгон эмесмин. Өзүнүн түсү эле кара. Көп жерден өзүңдүн чачыңбы деп суктанып кармап көрүшөт. Айрандан табигый маскаларды жасап, ар кандай чөптөрдү кайнатып чайкап турам. Сапаттуу гана шампунь колдоном. Жолдошум узун чачымды аябай жактырат. Жуучу каражат, маска, витаминдерге буйртма бере берет. Жолдошумдун бул адаты мага абдан жагымдуу. Чачымды узун коромого жолдошум себепчи болгон. Түшүгү катары күн ысыкта кээде ордугунан башымды көтөрө албай каларымды айтат элем. Бир жакка шашканда кандай жасалгонун билбей отуруп калган күндөр да болот. Альбина Имашева, актриса. Чачым өзгөчө кароону талап кылат. Чачымды кыска кылып кырктырып көргөн эмесмин. Өзүмө узун чач чыгат. Кыздарымдын да чачтары узун. Негизи чачым жумшак, жай өсөт. Дем алышы жакшы өсүш үчүн учунан кыскартып коюп турам. Айранды чачымдын узун бөлүгүнө сүйкөп коем. Түшүп курган баратканда уйгактын жасалган май менен ачуу калемпир кошулган майды колдоном. Ошолор эле чачымды баштапкы калыбына алып келип коет. Чачым мындан башка деле өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт. Атайын сулуулук салондорунун процедураларын жасап көргөн эмесмин. Салтанат Шакенова, ырчы, даяр каражаттарды колдоном. Чачым азыркыдан да узун болчу. Өтө узун чачты жайганда фигурамды жаап калат экен. Эгер фигурам жаман болсо чачым менен катмакмын. Фигурам менен чачым бирдей сулуу көрүнүшү үчүн 10 сантиметрге кескенге туура келди. Бир убакта чачымды ар кандай түскө күйгүзүп химияга берем. Андан кийин сынып сапаты бузулуп кетип, мезотерапия жасатып отуруп оңдодум. 1 жылдан бери хына менен боейм. Чачым менен сыймыктанам. Ошол себептен чач үчүн эң кымбат сапаттуу каражаттарды алам. Майда жумуш жасаганды жаман көргөндүктөн даяр маскаларды эле колдоном. Чач жалтырак болушу үчүн бир гана рецептти колдонуп калам. Жарым литр сырага жумуртканын сарысын аралаштырып 1 сааттай тындыруу керек. Анан таза чачка сүйкөп жарым сааттан кийин жууп салса чач жумшак жана жылтырак болуп калат. Азыр чачымды улам үтүктөй бербөө үчүн кариатин менен түздөө процедурасын жасатып койгом. Жай бою чачым үтүк тийгизген жокмун. Чачымды күйүүздөн сактадым. Маалымат булагы Lady Check It KG.